кайрадан эле мен Анара Жеңишбековна. Бүгүн мен сиздерге замандын талабына жараша дагы да күчөп, дагы да өнүгүп жаткан бул MLM бизнес боюнча айтып бермекчимин. Анда эмесе кеттик. Негизи эле бул MLM бизнес деген эмне? Бул MLM бизнес multi level marketing деген сөзүнүн кыскартылган айтылышы. Бизче которгондо бул тармактык маркетинг деп которулат. Негизи эле азыркы учурда сооданын эки түрү бар экен. Биринчи түрү бул эркин соода. Эркин соода бул кандай? Эркин соода бул таш тоорунан эле башталган экен. Мисалга кандай десеңиз, мурда аң уулагандар өздөрүнүн алып келген товарын же болбосо аң уулап келген этин бул мөмө жемиштерге же болбосо ар кандай буюмдарга алмаштырышкан экен. Ал эми азыркы учурда болсо биз өзүбүздүн акчабызга ар кандай буюмдарды, товарларды алмаштырып сатып алып жатабыз. Мына ошону эркин соода дейт экенбиз. Эркин сооданын өзгөчөлүгү бул эч ким сизди мажбурлабайт. Кааласаңыз ал базарга же магазинге барып, кааласаңыз сатып аласыз, кааласаңыз сатып албайсыз. Ал эми бул сооданын экинчи түрү болсо, бул тармактык соода же болбосо MLM бизнес. Бул тармактык соодада ошол эркин соодада эле каалаган продукцияңызды, каалаган малыңызды сатып ала аласыз. Жана бул өзгөчөлүк менен кошумча сиз бул жерде өзүңүз кирешеге дагы чыксаңыз болот. Мисалга сиз кантип кирешеге чыгасыз? Сиз ошол эркин сооданы эле алалы, сиз ошол өзүңүздүн үйүңүзгө же болбосо өзүңүздүн айылыңызга же шаарыңызга жакын жерде, жашаган жериңизге жакын эле жерде бир магазинден же болбосо ошол базардан бир көйнөк алдыңыз дейли. Бир эжеден көйнөк сатып алдыңыз. Ал көйнөктү тойго кийип бардыңыз дейли. Тааныштарыңыз баарысы көйнөгүң абдан сонун жарашыптыр. Ал көйнөктү кайдан алдың десе, сиз эмне деп жооп бересиз? Албетте, ал эженин телефон номерин, ал эженин магазининин адресин, атын, өзүнүн атын, жашаган жерин, көйнөктүн баасын, сыпатын жана ошол магазиндеги баардык товарлары боюнча өзүңүз маалымат берип кетесиз. Мына ошол маалымат бересиз, ошол сонун кылып айтып, ушунчалык эмоция менен берилип айтып бергениңизден кийин, ошол тааныштарыңыздын ичинен бирөөсү барып ошол магазинден же болбосо ошол эжеден базардан ошол көйнөктөн ошонун товарларынан бирөөсүн барып сатып алышы мүмкүн. Бирок ал эже эч убакта сизге келип, мисалга, Анара, сен мага ушинтип туруп мени реклама кылып берген экенсиң. Сенин рекламаңдын аркасынан мен дагы да товарымды сатып алдым, мен дагы да пайда көрө алдым. Мына ошондуктан мен сага акча төлөп бергим келип атат дейби? Албетте жок. А бул жерде болсо мына ошол эле ишиңизди жасайсыз. Ошол эле мисалга салонго барсаңыз деле ошол эле салонду мактайсыз, же болбосо ошол бир базардан көйнөк сатып алсаңыз ошону мактайсыз. Мына ошол эле колдонуп көргөн же болбосо сизге чын дилден эмне жаккан болсо мына ошону дайыма эле мактап эле жүрөсүз. Ал эми ошол эле жасап жүргөн ишиңизди бул тармактык бизнесте жасасаңыз, тармактык соодада жасасаңыз, сиз кирешеге чыга аласыз. MLM сооданын экинчи өзгөчөлүгү болсо, бул сапатынын эң сонун болгондугу. Мисалга, бул сиз сатып алган базардан же болбосо сатып алган магазиниңиздеги продукцияларга караганда бардыгы эле тармактык соодадагы продукциялар 10 эсе, 100 эсе сапаты жакшы болот экен. Эмне үчүн? Себептегенде ар бир продукция боюнча өзүнүн сертификаттары болот экен. Мисалга, алардын адалдыгы боюнча, алардын жасалышы боюнча, алардын составы боюнча, ар бири боюнча толук маалымат берилип кеткен. Мен өзүмдүн тааныштарымдан эле уккан, бирөөсү шампунь чыгарат экен. Ал Holder Shoulders'дын компаниясында иштейт экен. Кийин силер чын эле ошондо иштейсиңер деп кызыгып сураса, жок, биз оригиналында эле иштейбиз. Биз эң башкысы ал шампуньду эле жасап чыгарабыз, ал сыртын болсо сатып алып келип эле куюп коебуз, идиштерин сатып алып эле куюп коебуз деген экен. Жана дагы бир укканмын, бир эже өзү эле айткан, күйөөсү менен алар Өзбекстанда жашашат экен жана ал жерде идиш жууган каражаттар чыгарышат экен. Мына ошолорду чыгарат экен, алар ичин өздөрү эле жасап туруп эле, лабораториядан эле өздөрүнүн үйүндө эле жасап чыгарып туруп эле сырткы идиштерин сатып алып эле куюп сатыша берет экен. Мына ушундай алардын кандай жерде жасалып аткандыгын, мисалга магазинден, базардан алып аткан болсоңуз, кандай жерде жасалып атат, сапаты кандай экенин
сиз эч нерсе билбейсиз. Ал магазинчи эжеден ошол базарда отурган эжеден өзүнөн сурасаңыз, ал өзү деле билбейт. Эмне үчүн? Себептен да ал деле өзү алып келген эмес, өзү жасаган эмес. Ага деле бирөөлөр алып келип берген товарын. Мына ошондуктан базардан, магазинден алсаңыз 100% кепилдик гарантия болбойт экен. Ал эми тармактык сооданын 3-чү өзгөчөлүгү болсо, бул каалаган жериңизде сатып ала аласыз. Мисалга кандай? Эгерде сиз Кыргызстанда туруп ушунчалык бир продукцияны сүйүп калсаңыз, мисалга, ушунчалык сүйүп калдыңыз дагы Россиядан же башка Казакстандан же Өзбекстандан бир таанышыңызга сунуштап айттыңыз. Же болбосо өзүңүздүн айылыңызда эле сунуштап айтсаңыз, алга продукцияны сатып алып бере аласыз. Же болбосо ал өзү барып сатып ала алат. Бирок эгерде ошол продукцияны ушунчалык сүйүп калып, бирок Россиядагы туугандарыңызга, тааныштарыңызга сунуштай турган болсоңуз, бирок алар жөнөтүп жибериш үчүн сөзсүз түрдө таксиге салып жибериш керек болот. Ал эми бул тармактык соодада болсо, сиз каалаган жериңизде ала аласыз. Сиз эч кандай доставкасын ойлобойсуз, жеткирип берүү кызматын ойлобойсуз. Бар болгону сиз ошол чында продукция жаккан болсо, сүйүп калган болсоңуз, анда ошол эле таанышыңызга сунуштайсыз, ал таанышыңызга өзү продукцияны алып барып беришет. 4-чү өзгөчөлүк болсо, бул ортомчулар жок. Эгерде ортомчулар жок болсо, анда сиз арзан баага аласыз. Мисалга кандай? Эгерде сиз ошол эле жанагы эле сатып алган эжеңиз, магазиндеги эжеңиз болсо, ал эжеңиз ошол товарды сатканга өзүнө услуга койгон, ошого 10 сомдон болсо дагы, 5 сомдон болсо дагы, 100 сомдон болсо дагы өзүнүн эмгегин койгон. Ал эми ал эжеңизге алып келген товарды алып келген, өздөрүнө дагы акча пайда болуш үчүн дагы кичинеден кошкон. Аларга алып келгендер дагы бир аздан кошкон. Компаниядан ошол дүкөнгө чейин же болбосо сизге келгенге чейин канча жолу алмашып келет. Канча жолу канчалык акча кошулуп келет. Мисалга сиз 200 сомдук көйнөктү сиз балким 2000ге алып атасыз. Эмне үчүн? Себептегинде алар дагы өздөрүнүн эмгегине акы алып атат. А бул жерде болсо, сиз эч кандай ортомчу жок, сиз компаниянын өзүнөн сатып аласыз. Мына ошондуктан сизге арзан дагы болот, жана башка бири-биринен келип олтуруп, балким анын сапаты начарлап калышы мүмкүн, балким ошо нормасы да сактабай алып келип калышы мүмкүн. Ага эч ким кепилдик бере албайт. Ал бул жерде сиз компаниянын өзүнөн алгандыгыңыз үчүн сапатына дагы ишеним болот, жана барсы дагы арзан болот. 5-чи өзгөчөлүк болсо, бул сиз бренд продукцияларды колдоно аласыз. Мисалга кандай? Сиз билесиз, кээ бир продукциялар ушунчалык кымбат, бирок сапаты ушунчалык сонун, бирок аларды сатып алганга кээ бир учурларда каражатыбыз жетишпей калышы мүмкүн. Мисалга көпчүлүк эле аттарын билесиздер. Кааласаңыздар бул жерге сүрөттөрүн, аттарын чыгарып коем. Мына ушундай сонун продукциялар бир гана дүйнөдөгү эң чоң фирмадан, заводдон чыгат экен. Жана ал заводдон чыккан ар бир продукция ушунчалык сапаттуу болот экен, жана ушунчалык кымбат болот экен. Мына ошол сапаттуу продукцияларды биз ушунчалык кымбат баага алат экенбиз. Бирок бир гана бул тармактык соодада гана арзанга ала алат экенбиз. Эмне үчүн? Себептегенде дүйнөдө баюунун 2 жолу бар экен. Биринчиси кымбатка сатуу, ал эми экинчиси көп адамга сатуу. Бул тармактык соодада алардын максаты көп адамга жайылтуу, көп адамдар колдонсун, көп адамдар колдоно алсын деген үчүн, алар көп адамга жайылтыш үчүн арзан баада кылышат экен. Жана алардын дагы эсиңизден эч убакта чыгарбаңыз, бул тармактык соодадагы ар бир продукция өтө сапаттуу. Ошондой бренд эң чоң, эң сонун сапатта чыгарган, биринчи орунда турган, биринчи орундагы заводдон чыгат экен. Мисалга мен көптөгөн компанияларда иштедим, көрдүм. Чын эле продукциялар сонун болчу, жана өзүм дагы колдонуп көргөм, жаккан болчу, ушунчалык сонун. Жана аларды көрсө ошол дүйнөдөгү биринчи орунда турган заводдон чыгат экен. 5-чи өзгөчөлүгү ошол, сиз арзан эле, кымбат, эң сонун сапаттагы продукцияларды алып колдоно аласыз. Жана ошентип эле кирешиге чыксаңыз болот. Ал эми MLM бизнес эмне үчүн бизге акча төлөп берет? Мына ошого кененирээк токтололу. Негизи эле ар бир компания бул өзүнүн продукциясын иштеп чыгарат, жасап чыгарат.
Бирок эгерде ал продукциясын адамдарга сата албаса, анда ал адамга кандай пайда түшөт? Ал эми ошол продукцияларын элдер сатып алыш үчүн элдер ал продукция кандай экенин, эмне экенин билиш керек да, алар тааныш керек. Элдерге реклама кылыш керек. Мына ошондуктан ар бир компаниянын өзүнчө фондунда кирешесинде негизинен эле бул рекламага деп бөлүп койгон атайын өзүнүн акчасы болот экен. Мына ошол акчасын ар кайсы компания ар кандай кетирет экен. Мисалга кээ бир компаниялар ошол рекламага деген акчасын кимдерге кетирет? Артисттерге кетириши мүмкүн. Мисалга билесиздер, мисалга Blackpink же болбосо Анжелика баарысы эле кайсы бир компанияларды же болбосо Coca-Cola'ны же болбосо Samsung'ду, мына ошолорду реклама кылып чыгарып беришет. Ошо рекламага алар акча алышат. Рекламанын акчасын аларга беришет, ал артисттер алардын продукциясын рекламалап берет. Же болбосо телевизорлорго бериши мүмкүн, ар кандай каналдарга бериши мүмкүн. Жана ошол рекламанын кийинки түрү болсо бул MLM бизнес экен. MLM бизнес кандай? Ошол эле сиз рекламаны бул адамдарга өздөргө бөлүп берет экен. Мисалга ошол MLM бизнесте ошол рекламаны гана башкаларга эмес, артисттерге эмес, телевиденияларга эмес, интернетке эмес, же болбосо ар кандай соцсеттерге эмес, ырчыларга эмес, башкаларга эмес, бул адамдардын өздөрүнө рекламанын акчасын төлөп берет. Мисалга кандай? Эгерде сиз ошол артист же болбосо Анжелика бир мисалга Samsung'ду же болбосо бир Coca-Cola'ны мактап атса, ушунчалык сонун экен ичип көргүлө деп атса, ал Coca-Cola'ны сиз барып сразу эле барып сатып аласызбы? Анжелика ушинтип мактады, ушунчалык сонун экен деп. Анчалык деле эмес, Эгерде мисалга телефондогу рекламалар болсо, аны сиз деле караган жоксуз, сиз X'ти бастырып эле чыгып кетип атасыз. Ар кандай ушундай рекламалар болот. Бирок адамга ишенет экен. Адам баары бир деле көчөдөгү бир артистке эмес, телефонго эмес, телевизорго эмес, башка эле бирөөгө эмес, баары бир деле адам өзүнүн таанышына, жакынына ишенет экен. Эгерде мен азыр бул жерде шампунду же ар кандай нерселерди реклама кылып айтканым менен, баары бир деле сиз мага ишенбешиңиз деле мүмкүн. Мага менин жакындарым гана ишениши мүмкүн. Бирок сиз эгерде колдонуп көрсөңүз, же болбосо эжеңиз колдонуп көргөн болсо, же сиңдиңиз колдонуп көргөн болсо, досуңуз колдонуп көргөн болсо, ошол сизге айтса, мага караганда сиз ага көбүрөөк ишенесиз. Ошондуктан адамдар өздөрүнүн жакынына көбүрөөк ишенгени үчүн бул рекламаны дагы адамдардын өзүнө берип койгон экен. Себеп дегенде артисттерге, телевизорлорго реклама берсем, аларга караганда адамдардын өздөрүнө акчаны төлөп берсем, адамдар өздөрү реклама кылса, адамдар өз жакындарына жакшыраак ишенет дагы, мен көбүрөөк сатуу жасай алам деп. Жана ошол эле учурда албетте продукциянын дагы сапаты өтө маанилүү. Эмне үчүн? Себеп дегенде, эгерде мен ушунчалык продукцияны мактасам досума, эгерде досума ошол продукция жаккан эмес болсо, эртеси күнү келип мага айтат, жок анара мага жаккан жок деп, экинчи жолу таптакыр албай коет. Мына ошондуктан рекламаны бул элдерге бөлүп берген, аларга дагы да көбүрөөк пайда түшөт экен. Жана сапатынын дагы жакшы болуусу маанилүү экен. Эгерде сапаты жакшы болбосо, анда адамдарга антип сата алмак эмес, адамдарга реклама жасап туруп сата алмак эмес. Анын ордуна эгерде сапаты жаман болсо, телевизорлорго, ырчыларга эле берип коймок. Кыскасы, MLM бизнесте сиз эмне кылышыңыз керек? Тамактанышыңыз керек, боюнушуңуз керек, жасанышыңыз керек, косметикасын колдонушуңуз керек, ден соолугуңузга кам көрүшүңүз керек, кийинишиңиз керек, балдарыңызга кам көрүшүңүз керек, үй бүлөңүзгө кам көрүшүңүз керек. Мына ошо сонун нерселерди жон гана тааныштарыңыз менен бөлүшүшүңүз керек. Мына ушуну менен эле акчаларыңызды ала беришиңиз керек. Мына ушуну менин видеом аяктады. MLM бизнес боюнча кыскача болсо дагы маалымат ала алдыңыз окшойт. Эгерде мен бөлүшкөн маалыматтар сизге пайдалуу болгон болсо, анда комментарийге жазып коюңуз жана классты басып коюңуз, жана албетте подписаться болууну унутпаңыз. Жана коңгуроону дагы басып коюңуз, ушундай керектүү маалыматтарды өткөзүп жибербеш үчүн. Мен баарыңыздарды жакшы көрөм. Баарыңыздарга чоң-чоң ийгиликтерди каалайм. Баарыңыздарга бакыт каалайм. Көрүшкөнчө.